экөөңөрдүн да аябай чоң тешик болсо анын бири-бирине озганда кал коюлат адамдар бири-бири менен өбүшүп атканда бизде мисалы жыныстык жол менен жуккан жолу ВИЧтин биринчи орунда турат. презервативди колдонуңуздар, ВИЧ коркунучтуу оору эмес. Салам достор, силер менен алгачкы секс талкуу видео подкасты. Менин атым Улук Батыргалиев, жыныстык тарбия боюнча амбассадор. Достор, салам, менин атым Алимир, мен журналист. Мен Айзирек, мен журналист жана активист. Мен атым Айдай, мен фем-активисткамын. Жана бүгүнкү биздин видео подкастыбыздын темасы бул ВИЧ жана СПИД деген темалар жөнүндө талкуулайбыз. Негизинен биринчи суроо, ВИЧ деген кандай чечмеленет орусчасы? Вирус иммунодефицита человека. Эми кыргызчасычы кандай? Адамдын иммун тартыштык вирусу. Видео подкаст. Жо башында гуглдеп отурганын көрүп калгам да. СПИДчи? СПИД. Синдром приобретенный иммунодефицита человека. Иммунодефицит. Кыргызчасычы? Адамдын иммунодефицит тартыштык синдрому. Ооба. Негизинен КИЖС деп мындай которулат экен. АИФ анан КИЖС. КИЖС. Бул кишинин иммуна жетишсиздигинин синдрому деп. Бирок бул подкастта биз ВИЧ жана СПИД деп эле айтабыз. Анан биринчи суроом силерге ВИЧ кандай жолдор менен жугат? Кан менен, кан аркылуу жана жыныстык корголбогон жыныстык катнаш аркылуу. Дагы бүттү? Кан? Сен билесиң. Мен башкасын билбейм. Жана кан мындай переливание крови мисалы. Канды алмаштырганда. Эми бардыгы кан болуп, дагы бир жолу бар да. Оралдык секс. Эмеби? Апасынан энеден балага. Эгерде эне ошол учурда антиретровирустук атайын терапияны өтпөсө кабыл албаса ооба. Кийинки суроо, ВИЧтин негизи кайсыл адамдын суюктуктарында бар ВИЧ инфекциясы? Канда. Жана спермада. Жана аялдардын влагалищеден чыккан секрецияда пайда болушу мүмкүн. Бөлүнүп чыгуучу жанагы кындын ичинен бөлүнүп чыгуучулар анан сүттө, эненин сүтүндө. ВИЧти өбүшкөндө экзамен болуп атат. Блиц-опрос. ВИЧти өбүшкөндө же банядан, же саунадан, же башка жерлерден жуктуруп алса болобу? Жок. Коомдук жерлерде. Эмне үчүн? Жок, бул адам шилекей аркылуу жукпайт, абадан жукпайт, түшкүргөндө жукпайт. Ооба, бирок мисалы деген сен деген оозунда эме кесилип кетсе, анан кан акса, балким. Бирок экөөңөрдүн да аябай чоң тешик болсо, анын бири-бирине озганда кал коюлат. Адамдар бири-бири менен өбүшүп атканда эринен тиштеп алып анан ал канап кеткен болсо жугуп калышы мүмкүн. Жок, эринен тиштеп алган эми кичине эле ал дегенде капля чыгат. Ан деген биринчи өнөктөштүн да экинчи өнөктөштүн мындай орусча айтылып ачык эшик болуш керек. Ачык жара болсо. Ачык жара болсо ошондо гана жугат. Калган учурларда жукпайт. Анан эми өзүбүз деле элестетип көрдүк, ким ушундай кан агып атса ошо. Ооба, мен тишимди жулуп алышты эле өшүп койбойлу. Стоматологияга, тиш доктурга барганда деле эгер жанагы аспаптар жакшы тазаланган, тазаланмаган болсо жугушу мүмкүн. Ооба, стерилизация өтпөсө. Бирок аябай мындай мен окугандай вероятность аз да, анткени сен киргенден кийин анан дагы башка пациент киргенден кийин минимум 5 мүнөт өтөт да, ал убакытта ВИЧ аба ырайда жоюлуп кетет. Өлүп калышы мүмкүн, күчүн жоготуп калышы мүмкүн. Жана мындай биздин Кыргызстанда статистика боюнча, статистикадан айтсак, ошол жана стоматологияда, маникюр аркылуу мындай жугуу жолдору катталган эмес да. Кандай мифтерди уктуңар эле? Мен WhatsApp'tan маршруткага отурганда ал жерде ийнелер бар, карагыла. Ошондойду уккам.
Силер кандай да уктуңар? Кинотеатрда дагы да. немеге ошо кинотеатрда отургучтарга ийнелерди коюп коюшат. Атайын Адам жуктурушат билбей деп. келип отуруп алгандан кийин ийне көчккө кирип жугуп калат. Ооба, бирок менде негизи мындай суроо да. Спид менен ВИЧ деген эмне? Ошону түшүндүргөн жокпуз биз. Жок, негизи кандай кандай айтсам, инфекция, ошол инфекцияны ала аласыңар же кандай оору кандай өтөт, ошонун баарын эң сонун суроо болду деп эсептейм. Анткени ВИЧ вирус, айтып атпайбызбы, бул деген вирус иммунодефицита человека. Бул деген ошо адам ошол вирусту кабыл алгандан кийин бул вирустун эң жаман жери деп койсом болот. Ошол адамдын иммундук системасын такыр жокко чыгарат да, талкалайт. Ал деген кирип алып мындай аябай коварный нерсе да, бул ВИЧтин вирусу негизинде коварный нерсе. Ал деген кирип алып ошо иммундук системаны талкалап, анан эгерде адам антиретровирустук терапия кийинчерээк дагы сүйлөшөбүз да, ошону ичпесе убагында аны деген такыр эле талкалап салат дагы. Анан ВИЧ деген бул биринчи башталгыч стадиясы да. ВИЧтен кийин анан ошол мисалы антиретровирустук терапия кабыл албаса, бул деген спид деген стадиясын өтөт. Стадия деген бул жана уже синдром катуу. Негизи ВИЧ менен адам көп убакытта жашай берет. ВИЧ позитивдүү статус деп коет же ВИЧ вирусу менен. Спидке өткөндө ал жакта деген эми 3-6 жылга чейин мындай жашап андан кийин каза болот да. Анан каза болгондо дагы ошол спидтен каза болот, анткени деген иммунитет такыр бүт любой грипптен да каза болуп калышы мүмкүн. Анткени реакция бере албай калат. ВИЧ деген нерсе адам үчүн өкүм эмес, баягы приговор орусча айтканда. Ошол нерсени түшүнүш керек. Мисалы, ошол антиретровирустук терапия, аны мисалы туруктуу кабыл алып турса, бул адамдын жашоосу, иммунитети күчтүү болуп, адам жашоосу кадимкидей эле улана берет. Ооба, кадимкидей жашоо болот, кадимкидей өнөктөштөрү болушу мүмкүн, кадимкидей ден соолугу чын ымыркайды мындай болушу мүмкүн. Ошондой эле биз бул жөнүндө сүйлөшүп атканда, ошондой кадимкидей жашоо эле болот. Бул деген эми убагында мындай ВИЧ, СПИД деп биз аябай демонизация кылып алганбыз да, дүркүрөтүп. Азыр болсо бул деген мындай грипп деле ооруп атабыз, ковид менен деле ооруп атабыз, гепатитте ооруп атабыз. Ошолго эмне үчүн андай хронический сыяктуу эле мындай оору катары эсептеш керек. Мисалы, ошол терапияны алса деле адам балалуу деле болсо болот. Ооба, ден соолук. терапия жөнүндө айтып бересиң, эмне терапия? Дары алышат, дары Азыр биз улуктан экзамен алабыз. Антиретровирустук терапия деп атайын дарыларды алат. ВИЧ позитивдүү статусту айткандан кийин, мисалы, биз экспресс тест тапшырсак болот. Негизинен тест тапшыруу жөнүндө сүйлөшүп кетели башында. Кандай тест тапшырса болот? Бул шилекей аркылуу тест тапшырса болот. Андан тышкары кан аркылуу да тест тапшырып, буну ВИЧ организмде барбы, ВИЧ вирусу барбы же жокпу аныктаса болот. Аны аныктагандан кийин атайын борбордук спид центрлерге учетко туруп, анан силер адамдарга ошо атайын антиретровирустук терапия дарылар берилет. Ал дарыларды күнүнө ичиш керек, күнүнө жана ошол бир убакытта ичсе жакшы болот да. Анан аны деген калтырбаш керек. Эгерде калтырган сайын бул вирустун күчөп кетиши жогорулай берет. Ошондуктан ВИЧке чалдыккан адамдарга дагы көп айтышат да, буну калтырбай, ошо терапияны калтырбай күндө алыш керек, күндө ичиш керек. Анан мурун мисалы 5, 6, 7 таблеткалар болсо, азыр менин билишимче 1 жана 2 таблетка эле ичет да. Анан азыр дагы мен уккам, бул уже кээ бир өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө иштеп башташыптыр. Бул укол сыяктуу. Укол саят, анан 3 айда, 1 айда ушундай бир алып турса болот да. Бул дагы антиретровирустук терапия болот. Бул антиретровирустук терапия дегенде бул ошол ВИЧтин организмде болгон көлөмүн кичирейтет да. Кичирейткен сайын бул деген жана
аныкталбай калышы мүмкүн. Кээ бир адамдарда мисалы ВИЧ позитивдүү статус менен бирок ошол эле учурда ВИЧти аныкталбай калат. Анткени антиретровирустук терапияны күнүнө ичет, күнүнө кабыл алат. Бир күн ичип, бир күн ичпей калган деген жок да. Анан ал аныкталбаса, бул өзүнүн өнөктөштөрүнө дагы жуктурбайт да. Мындай кандай десем, мындай бере албайт да андан ары. Ошондуктан бул дагы антиретровирустук терапия абдан маанилүү да негизи ВИЧке чалдыккан адамдарга. Ошол эле мисалы энелери бизде боюдо болуп калса, аял мисалы, ал бир анализи ошо ВИЧке тапшырат. ВИЧке тапшыргандан кийин эсли аныктап калса, анда антиретровирустук терапия өтүш керек. Антиретровирустук терапия өтсө, ошол ымыркай анан ден соолугу үчүн жана ВИЧсиз төрөлөт. ВИЧ отрицательный болуп. Ал ВИЧ отрицательный болуп төрөлгөндөн кийин дагы өзүнүн эмчек сүтү менен мисалы бербей, эмизбей, аны деген башка уже кормго кетиш керек. Бирок акыркы дагы изилдөөлөр айтып атат, эгерде антиретровирустук терапияны убагында калып, ушундай жанагындай айтып атпайбызбы, аныкталбаган уровеньге түшүрсө, анда даже эмчек менен эмизсе болот экен да. Бул эми акыркы эмелерге таянсак. Антиретровирустук терапиядан тышкары мисалы ВИЧти таптакыр эле мындай жоюп жок кылып салган мындай дарты аныктала элек менин билишимче. Ооба, Бул эң күчтүүсү эле ушул терапия, Ооба, азыркы учурда толугу менен ВИЧти организмден жок кылуу дегендей таблеткалар, дары-дармектер чыга элек да тилекке каршы. Бирок эми ишенебиз, жакында ушундай вакциналар, дары-дармектер пайда болот деп. Толугу менен ошо ВИЧ инфекциясынан дарыланып кеткендер барбы? Негизинен историяда бар андай адамдар. Бул эми 2-3 эле адам, бирок ал дагы мындай кандай десем, редкость да. Статистикалык аномалия деп койсок болот. Бирок негизи көп эле узун жашоону өткөрсө болот да. Ооба, ошондой эле кадимки жашоо кандай болуп. Анан мындай дагы бар да, мисалы мурда коомдо, эл ичинде ал ВИЧ жугузган адам, ал ооруган адам деп жада калса балдарындагы мындай дартка чалдыккан адамдарга жолотпо, барба, жолотпой, барба деп мындай бурушкан дагы учурлар кездешкен да. Караңгылыктан да. Ооба, элдин билими жок, ошо ВИЧ эмне экенин, ВИЧ кандай берилет, ошондуктан кандай десем, көбүрөөк агартуу жасашыбыз керек да. Анан ошо басмырлоо, кемсинтүү, ошолордун баардыгы болуп атпайбы. Мисалы, мен өзүмдүн жумушума байланыштуу ВИЧ положительный ошондо ата-энелерге, балдардын ата-энелерине тренинг өткөнбүз да. Ошо негизинен эле сексуалдык ден соолук эмне, репродуктивдик ден соолук эмне, ошол жыныстык жетилүү убагында эмне кылыш керек деген темаларга өткөнбүз да. Анан ошол жактан ата-энелер айтышканда, аябай көп ошондой басмырлоо, аябай көп ошондой кандай десем, мамилелерден өтүшүптүр да. Мисалы, билип бир эже айтып берип аткан болчу да, кызы ВИЧ позитивдүү экенин билип калып, мисалы, кыз эмес, башка баласы ВИЧ позитивдүү экенин билип калып, бирок калгандары ВИЧ позитивдүү эмес да. Ондан ал кызы турмушка чыгып атканда келип тиги скандал чыгарышып, силер баардыгыңар билип турбай начарсыңар, тиги бу деп. Бирок ал кыз ВИЧ позитивдүү эмес да. Негизи эмнеден ушул басмырлоо чыгып атат да? Эмнеге ушундай дискриминация болуп атат? Теориям айтып кетсем болобу? Менин оюмча, мисалы, эмне үчүн гепатитке же туберкулез кандай басмырлоо эмес, ВИЧке ушундай басмырлоо бар. Анткени ВИЧ мындай секс менен байланышкан, жана эң башында аны ЛГБТ же наркопотребитель менен байланыштырып, бунун баары аябай табу же стигма болгон да. Ошондуктан менин оюмча дагы деле ушу ВИЧке аябай басмырлоо, жаман демонизация болуп жатат. Ооба, туура. Анан убагында да билесиңерби, бизде мындай мектеп учурунда 1 декабрга Стен газета тартып эле, анан СПИД или ВИЧ, чума 20-21 века, тиги бу деп ушундай призывдар, ошонун баардыгы деген ошондой сен айтып кеткендей стигманы, дискриминацияны өрчүтүп салган да. Анан сонун нерсе айтып кеттиң да, мурун деп ошо ЛГБТ, жанагындай наркопотребительдер же секс работницалар арасында деп, анан ошондуктан мындай жаман ассоциациялар калып калган да элдин. Бирок азыркы күндө, мисалы, статистикага кайра эле таянсак, азыр ВИЧ биздин Кыргызстанда жалпы элге өтүп кеткен да. Бизде мисалы жыныстык жол менен
жуккан жолу ВИЧтин биринчи орунда турат башкаларга караганда. Ошондуктан бул дагы аябай чоң көйгөй болуп жатат да, эпидемия болуп мындай элге тарап атат. Анан эл дагы бизге айтып кетпедик белек башында, кайдыгер карап өзүнүн ден соолугуна ошол эле тесттерге барбайт, ошол эле анализдерге тапшырбайт. Анан өтүшүп кеткен формасына келип калганда такыр эле болбой мындай көптөн бери эметпей мындай такыр эле болбой калды дегенде эле барып анан ошол жакта куткарган ал адамды кыйынчылык болуп калат да. А кантип билсе болот да, мисалы тест берген эмессиң, бирок кандай өзүңдү кандай белгилери болот да ушундай? Негизинен ВИЧтин өзүнүн атайын белгилери бар деп да айта албайбыз да, анткени бул белгисиз эле жүрө берет. Бул ичиңен иммунитетиңди түшүрө берет, анан көрүп ооруп башташың мүмкүн. Бул деген өзүбүздүн мындай ден соолугубузда бул ВИЧке гана эмес, бул жыныстык жол менен, мисалы биз сексуалдык жашоо менен жашап атсак, бул жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларга да текшерүүдөн өтүп турушубуз керек, ВИЧке дагы текшерилип турушубуз керек, жана башка урологко, гинекологко барылып кайрылып турушубуз керек да. Бул өзүбүздүн ден соолугубузга болгон ошондой жоопкерчилигибиз. Мындай бир суроо бар да, мисалы силер өзү качан тестти тапшырдыңар эле? Мен эң арткы жолу 1 жыл мурун тапшыргам, бир видео үчүн. Жана видеону ушу тестти тапшырганда менден сураганда какая цель сдачи теста деп. Кайсы максат менен ушу тестти тапшырып жатат? Эмне деп жооп бериш керек? Мисалы 17 жашта тапшырганда мен мектепке, университетке тапшырып атам деп айткам. Бул өзү как бы этикалык суроо деп болобу же этикага туура келбейт? Негизинен мен өзүм 4 ай мурун тапшырыптырмын. Анан жанагындай суроо берген бул туура эмес деп эсептейм. Бул менин жеке оюм, конечно. Анткени кимдин эмне иши бар, эмне үчүн тапшырып атканым, мен өзүмдү профилактика үчүн тапшырып атамбы же менде рискованный поведение деп эмне айтабыз, ошондой коопсуз катнаш болуп калса, презерватив колдонбой катнаш болуп калса же дагы бир нерсе рискованный болуп калса, ошондо тапшырып атам. Бул эми алар мындай сураганга мындай акысы барбы жокпу деп дагы айта албайм да. Бирок негизинен бул деген элдерди мындай кандай десем, ошондон наоборот атталып кетип атпайбы, кайрадан баргандын ордуна мындай алыстатып, үркүтүп салат да, менин оюмча. Канча жолу эмес керек? 1 жылдачы же жыл сайын текшерилип туруш керек? Эми жыныстык жашоо менен жашап, бизде кээ бир өнөктөшүбүз менен презерватив колдонуп, анан кээ бирлери менен колдонбой койсок, дегендей мындай рискованный поведениялар көп болсо, анан албетте жарым жыл сайын тапшырып туруш керек. ВИЧтин да кандай десем, жаман жери бул сразу эле тапшырдың, анан аныктай албай каласың да, дароо аныктай албай каласың. Бул деген период окна деген дагы понятие бар да. Бул деген атайын убакыт, ал 3 жумадан 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Ошол учурда деген силер мисалы ВИЧ барбы организмде жокпу билбейсиңер. Ошондуктан азыр мисалы тапшырсаңар, кийин 6 айдан кийин дагы бир жолу тапшырып коюш керек да. Ошол да маанилүү. Ошол 6 ай же 3 айдын ичинде өзүн кайра бекитип алышы мүмкүнбү? Ошо вирус же билдирбей же кандай? Ооба, бул учурда деген организм, иммунитет бизде деген күрөшөт да. Ар бир дарт зарттар менен иммунитет өзү күрөшөт. Ошондуктан иммунитет күрөшүп аткан учурда бул вирусту көрбөй калыш мүмкүн, тесттер. Мындай бир суроо бар да, ошол сен айтып кеткенден кийин. Мисалы мен бирөө менен жыныстык катнашка түшкүм келип жатат. Мен адан справка суразам, ал бул справканы мисалы 4 ай мурун алды же 3 ай мурун алды, баары бир действительный болуп саналбайбы же кандай? Анткени ушул 3 айдын ичинде дагы ВИЧ позитивдүү болуп калыш мүмкүн да, мисалы. Болуп калыш. Же баары бир дайыма презерватив колдонуп туруш керек. Мен эзерекке кошумча дайыр суроо бергим келет. Мисалы жыныстык катнашка баргың келген адамыңдан медициналык аныктама сурагандан өзү дагы канчалык мындай моралдык жактан туура да. Эми аныкташ мындай өнөктөш болуп ВИЧ барбы жокпу, мага тастыктап койчу далилдеп деп айта албайсың да. Эми бул биздин кайрадан коомубузда болуп калган жана көйгөйдү үчүн да негизинен мындай
постоянный өнөктөш катары санасаң бир күндүк эмес мындай биз мына жыныстык жашоо менен жашайбыз бирок 2 жыл 3 жыл моногамия деп коебуз анан мисалы менде момдай жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар жок, сенде барбы, кел чогуу барып тапшырабыз десек деле болот да. Бул деген менин оюмча мындай здоровые отношения деп коюшка болот да. Бул дагы өнөктөштүктүн бир эмеси да. Жоопкерчилиги, сүйлөшүүлүгү, коопсуз мамиле ошолордун баары да. Айзиректин суроосуна кайтып келип, бул деген негизинен андай да болуп калышы мүмкүн. Бул деген ВИЧти профилактикалоо жана иш аракеттери да. Мисалы эмне кылабыз? Презерватив колдоно алабыз дагы. Кан койдурбайбыз. Кан койдурсак дагы текшерилген кан. Негизинен биздин республикалык жанагы кан борборуна барсак, аякта бүт кан текшерилген, атайын чисткадан өтөт, бирок кээ бир учурларда болуп калат да жанагындай экстренный переливание деп ошолорду, анан медициналык дагы кандай профилактика кылсак болот? Жыныстык катноого түшпө. Жыныстык катнаштарга такыр барбы, бирде чыдап. Маникюр, анан тиш докторуна барбы? Алардан деген инструменттерин текшерип, инструменттер. Негизи ошо өздөрүнүн инструменттерин таза кармаган жерлерге баруу да. Стерилизация кылган, одноразовый жаңы ачылган, мисалы укол эле алып алсак же катетерлер болобу, эмне болбосун ошолордун баарын карап көзүңүздү ачыш керек да анын баарын. Көзүңүздү ошол жерде ачып, андан тышкарыда кандай болушу мүмкүн? Биз уже айта кеттик да, Айзирек айтты бул кымат тууралуу. Справка суроо. Презервативден да. Бул деген моногамдык мамилеге түшүү. Бул деген бир тастыкталган, биз ишенген адам менен жыныстык катнашта болуу жана биз орусча терминдер бар. Доконтактная профилактика деп коет, анан постконтактная профилактика деп коет. Доконтактный профилактика деген эмне? Бул деген эгерде силер ошо негизинен билесиңер да, ошо ВИЧ статус положительный статусун билсеңиздер, мисалы доконтактный профилактика кылсаңар болот. Же болсо бир рискованный поведение болуп калса, ошондо да доконтактный профилактика, мисалы клуб бар болот, мен деген ичем, анан деген бирөөгө барышым мүмкүн, анан презерватив жок болуп калышы мүмкүн деп туруп доконтактный профилактика колдонуп, атайын дары-дармектерди ичсек болот. Анан постконтактный деген бул 71-72 сааттын ичинде ошол республикалык спеццентрге барып, ошол дары-дармектерди алып, бир айдын ичинде постконтактный профилактика кылса болот да. Ошол эле дарыларды как антиретровирусный терапия бир түрү болуп калат, бирок после контакта, мисалы зордук зомбулукка чалгандан кийин же болсо ошондой презерватив айрылып кетсе же унутуп калса же болбой калса, күмөн санап ошондой жана айтып атпайбызбы, бул деген риск. Биз деген өзүбүздү оценка кылабыз да, ошо риск барбы жокпу, ошолордун баарын кылып, ушул да профилактика болушу мүмкүн. Дагы этот апаңыздын эмчегин сороойн десе, суроо ападан. Апа баары жакшы эле. Бул тамаша достор, чын эле тиги кабыл алып жүрүп. Мен силерге мындай суроом бар да, дискорданттык пара деген кайсы паралар? Дискорданттык пара. Экөө тең ВИЧ менен ВИЧ позитивдүү. Жок. Бирөөсү ВИЧ позитивдүү, экинчиси ВИЧ негативдүү. Туура, бул деген дискорданттык паралар деп коет. Негизинен бизде ВИЧке чалдыккан адамдардын арасында дагы ушул миф бар. Анан башка негизинен эле элдин арасында миф бар да, ошо ВИЧке чалдыккан адам менен турмуш кура албайсың, анан бир мамиледе боло албайсың, тиги бул деген туура эмес. Бизде Кыргызстанда деле көп учурлар бар, дискорданттык паралар. Бирөө ВИЧ позитивдүү, бирөө ВИЧ негативдүү. Бул деген эмнеден жана антиретровирусный терапия алса болот, доконтактный, постконтактный профилактика кылса болот. Анан балдары дагы ВИЧсиз төлөлүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул дагы стигмага жана басымдоого мындай бир причина болбош керек да. Стигма жөнүндө айтып кеттиң. Ушу кандай стигмалар жөнүндө уктуңар эле? Мисалы, мен уккандай бир уюмда, общежитиеде жашаганда же бир столовыйга барганда ал тийген
приборлорду же ал колдонгон кашыкты колдонбойт деп ал мен окуяларды чай ичпейт, тамак ичпейт деп. Бирок шилекей менен жукпайт. Ошондой негизинен толтура эле примерлер бар. Стигма менен дискриминация эки башка да. Стигма деген бул адамга кылып аткан да, биз деген бул сенде ВИЧ бар, анан бизде коомдо деген спидозник деп коет. Негизи бул туура эмес, такыр колдонгон мондай сөздөрдү. Ошондуктан сенде ВИЧ бар, үй бүлөңдө ВИЧ бар деп такыр эле коомдон чектетип салат. Эч ким сүйлөшпөйт, баардыгы кошуналар болсо мисалы чай ичкени бири-бирине киришпейт же сураганга бирдеме киришпейт. Анан мисалы балдар мектепте билип калса, мисалы балдардын арасында болбош керек, алып кеткиле, бул окушун тиги бу деген толтура окуялар бар. Дискриминацияга эмне кирет? Бул деген окуудан баланын же кыздын жана адамдын ВИЧ позитивдүү статусунун айынан чыгарып салуу. Окуудан же жумуштан чыгарып салуу. Алып коюу. Бул деген мындай дагы учурлар бизде көп кездешет. Же медициналык кызматкерлер ошол медициналык усулдарды бербей коюу да. Негизи мисалы ошол азыр айтып атпайбызбы? Мектепте болобу же университетте болобу, адамдын ошол баягы ВИЧ макамын мугалим же директор болобу дагы бирөө билет да. Негизи ал нерсени баягы окуучулардын арасында жайбаш керекпи? Ооба, бул деген конфиденциалдык дегенди сакташ керек да, купуялык. Бул деген ким билет негизинен? Директор да билбеши мүмкүн. Мугалимге да мисалы зарылып айтпаш керек. Мугалимдердин коллективине айткан дагы болбойт. Мисалы медсестра бар болсо, медсестра билет, анткени деген медициналык картада бул жазылып калат да. Же болсо директор дагы личный делосы бар болуп, ошол жакта болуп калса. А так бизде стигмага байланыштуу көп ошо балдар, өспүрүмдөр мисалы алар өзүлөрүнүн статусун ачыкка айтпайт. Анткени ачыкка чыгарса, анан ден соолугу дагы, өзүнүн менталдык ден соолугу дагы, өзүнүн мындай коопсуз жагынан дагы жаракат алышы мүмкүн да. Анткени коом аябай жаман, адамдар аябай жаман. Билбегендиктен ушунча кандай десем, адамдар жаман, терс мамилелерди кылышат да. Эметчи, эгерде ушундай ачыкка чыгарып ийсе, баарына жарыялап, жеметкенде ошого бир жоопкерчилик барбы? Негизи мыйзам түрүндө ооба жоопкерчилик. Нарушение врачебной тайны деп. Ооба. Соттосо болот болуш керек. Соттосо болот. Анан мисалы айтпай коюп, мисалы биз өнөктөш катары сүйлөшүп атабыз да, анан мен айтпай коюп жыныстык катнашка түшө албайм да бирөөгө. Анткени деген бул дагы атайын билип туруп башка бир адамга өткөрүп берди, ВИЧти өткөрдү деген дагы статья бар. Ошондуктан көп сурашат да, биз ушу тренинг өтүп атканда анда кандай мамиле түзүш керек? Ишенимдүү мамиле, акырынан. Бул деген биз сабырдуу болушубуз керек. Бизге көп айтат, сабырдуу болгула, кайрымдуу болгула, түшүнө билгиле деп. Бул дагы түшүнүк менен кылыш керек. Буга чейин айтып кеткен көптөгөн ыкмалар бар, кандай өзүңдү ВИЧтен профилактика кылсаң болот, алдын алуу иш аракеттерине жана башка. ВИЧ мисалы жыныстык катнашка барбаса деле тапшырса болобу дегичи? Өзүн профилактикага сыяктуу, Жок. Мисалы кээ бирлер түшүнүшү мүмкүн да, мен жыныстык катнашка бардым, демек мен барып тапшырып коюшум керек депчи. Жок, Ага чейин мисалы балдар деле операция болсо кан эметишет, куушат, эметишет, ошону бар эле барып текшерип койсо жакшы болот деп ойлойм да. Билбейсиң да кандай. Мен ошону айтып атам да. Жок, баары бир бекер да. Любой момент барып тапшырып. Баса чын эле бекер да. Бирок справка алгыңыз келсе, мисалы окуудан же жумуштан тапшырса, сураса, справкага төлөйсүз. Башка убакыттарда бекер болуп саналат. Жана конфиденциалдуу болуш керек. Бул анализдерди, тесттерди республикалык центрлерде же райондук центрлерде тапшырсаңар болот. Бардык облустарда бар, Көбүрөөк маалымат бул тууралуу алабыз десеңер, атайын социалдык тармактарда республикалык центр СПИДтин ошо баракчасына барып, ошол жактан алып алсаңыздар болот. Мисалы 1 декабрга карата мектепте окуп атканда презерватив таратып кетишчү да. Биз аны алып үйлөп шарик кылып ичине суу куюп ойноп кетчүбүз да. Ооба, андай да учурлар болот.
Эми ошо презервативди колдонгондун бир эле түрүн билсеңер, конечно. Ооба, билбейсиң да, эч ким айтып бербесе дагы айтып кетет элек, өзү жыныстык катнашта баардык түрлөрү менен, мисалы оралдыкпы, аналдыкпы же пениса вагиналдык секспи, баары бир презерватив колдонуш керек. Анткени ВИЧ влагалищенин ичинде эле жүрө бербейт. Жана даже оралдык секске барсаңыздар, баары бир ВИЧ менен ВИЧ позитивдүү болуп калыш мүмкүнүңүз болот. Эми бияк да айта кетиш керек, мындай силерге суроо да. Кандай деп ойлойсуңар? Кимдики риски көбүрөөк, аялдардыкабы же эркектердеби? Экөөнүкү тең деп ойлойм. Менин оюмча, мен уккандай ушул сперматозоидден көбүрөөк жугуп калыш мүмкүн. Анткени дайыма секреция чыгпай калыш мүмкүн. Ошондуктан эркектен көбүрөөк алыш мүмкүн. Бул жакта да мынтип айтышат да, негизинен аялдын физиологиясы жыныстык катнаш болуп атканда, мисалы ранкалар болушу мүмкүн, жанагындай мындай кичине жаралар болушу мүмкүн, же негизде кындын ичи дагы бул деген аябай ачык жер да, слизистый. Ошондуктан аялдардыкы көбүрөөк ВИЧке чалдыкканга мындай кандай десем, дене түзүлүшүнүн айынан коркунучу бар да. Эгерде досуңар же курбуңар силерге келип ВИЧ жуктуруп алдым деп айтса, кандай кылыш керек? Эмне кеп кеңеш бериш керек? Бул учурда деги эле кандай реакция кылыш керек? Эми мындай адам катары ойлосоң эле, биринчиден адамды мындай түшүнүп, анан колдош керек, айтыш керек. Да, мен моралдык жактан колдоп, мен дайыма жаңында болом, кандай менден жардам керекпи, же эмне кыла алам сен үчүн, же сага кандай кылсам сага мисалы жакшыраак болот деп мындай сурап эметип билиш керек. Менин оюмча, бул аябай интимдүү момент. Анткени мындай Кыргызстанда, башка өлкөлөрдө стигма болгондуктан бул киши сизге атайын айтты. Анткени ал сизди сыйлайт, сиз ага аябай көп маанилүү адамсыз. Ошондуктан сизге айткан. Бул өтө маанилүү менин оюмча да. Мен эми кошумчалап кетет элем, бул жакта ВИЧке чалдыккан адамдарга психологиялык жактан жана коом тарабынан аябай поддержка керек да, колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ошол адамды ВИЧ статусу менен кабыл алыш керек, жана ошондой башка адамдарга, башка досторуңарга кылган мамиледей эле мамилелериңерди сактап кете бериш керек да. Анан сүйлөшпөй коюу же мындай наоборот колдоо көрсөтүп, анткени коомдо аябай көп. Мындай ал адамды ошол көйгөй менен өзү калтырып жалгыз таштабаш керек. Жана ой, мага тиги Айбек айтты, аныкы ВИЧ экен деп бардыгына жарыялап, андан сурабай башка, даже өзүңүздүн апаңызга, атаңызга эч кимге айтпаш керек. Анткени бул сыр да, сизге айткан. Өзү жок, бардыгын айта берме, анткени мен ачык айткым келет десе, анда макул айтса болот, бирок баары бир сураш керек. Зон нерсени Айзирек да белгилеп кетти. Буга чейин Альмир да айтып кеткен да, өзүн жалгыз калтырбаш керек, ошону кабыл алыш керек деп. Ошол эле учурда ВИЧке чалдыккан адамдарды мисалы жалейт этпеш керек. Такыр эле тиги сенде ВИЧ, боорук эме болуп мындай тиги буу анан деп мындай адамга адам кандай мамиле кылса, кадимкидей мамиле кылса, ошондой эле мамиле кылыш керек. Эгерде суроолор жок болсо, биздин видео подкастыбызды аягына чыгара берелик. Анан биздин көрүүчүлөргө кандай сунуштарды айтат элеңер, эмне сөздөрүңөр бар? Презервативди колдонуңуздар, ВИЧ коркунучтуу оору эмес. Подкастты жыйынтыктап жатып мен айткым келет, бул ВИЧ илдети десек болот, адам үчүн приговор эмес, өкүм эмес, кыргызча айтканда. Азыркы жана буга чейин талкууладык, антиретровирустук терапия аркылуу кадимкидей эле өмүр сүрүп турмуш курса болот. ВИЧ инфекцияга баарыбыз кабыл алышыбыз мүмкүн. Бул деген определенный бир группанын эле оорусу эмес, инфекциясы эмес. Бул деген ар бир адамга бул менен жолугушу мүмкүн да. Ошондуктан профилактиканы сактап, коргонуп,
жана текшерилип өзүбүздүн ден соолугубуз өзүбүздүн жоопкерчилигибиз дегендей, анан ошо ВИЧке чалдыккан адамдарга дагы негизинен эле стигма, дискриминация кылбай мындай кабыл алуу менен, сабырдуулук менен кабыл алып, биздин коомубуздан көмөк кылып мындай көрсөтүшүбүз керек да, поддержка. Негизи деген ушул теманы деген канчалык көбүрөөк биз талкууласак, ошончолук көбүрөөк ушул стигманы да алып, ушу табу деген теманы да алып, мындай көбүрөөк адамдарга маалымат бере алабыз. Ошон үчүн эч качан уялбаңыздар. Ушу ВИЧ, СПИД деген эмне экен деп сурагандан, башкаларга ушундай суроо берип, алар менен талкуулагандан эч коркпоңуздар. Эгерде сиздерде дагы бир суроолоруңуздар бар болсо, комментарийлерге жазсаңыздар болот, же болсо анонимдүү түрдө Google опрос аркылуу дагы жөнөтсөңүздөр болот. Ссылкасы, шилтемеси биздин описанияда. Ошондуктан сак саламатта калыңыздар.